Блогер Гүлзат Мамытбек кармалды. Бул маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы да тастыктады. Расмий маалымат боюнча Гүлзат Мамытбектин үстүнөн арызданган 7 жаран укук коргоо органдарына кайрылган. Алардын айтымында Гүлзат Мамытбек кыска убакытта үстүнө чоң сумма кошулат деп акча алып, ошол бойдон жашырынып кеткен. Чыгымдын жалпы суммасы $110.000. Бул факт алдамчылык менен катталган. Шектүү болгон Гүлзат Мамытбек 2020 жылдын февралында Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткен. 8-июнда анын сыртынан алдамчылыкка шектелип жатканы тууралуу билдирүү берилген. Ал эми 13-июлда камакка алуу тууралуу сыртынан чечим чыгарылган. Ага 2020 жылдын 8-августунда издөө жарыяланган. Кече 25 октябрда шектүү Кыргызстанга келди. Аны 1-Май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери кармап, милиция пунктуна жеткирилген. Убактылуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын абагына камакка алынганы белгилүү болду.